кошумча каржы булактары жок жумушка жайгашуу үчүн. Анан же болбосо ошол өз кесибине ылайык жумуш таба албай көпчүлүгү чет өлкөгө чыгып кетип жатышат. Бул жогорку кесип билимди алып жатса, бирок ошол өздөрүнүн жумуш таба албай жатышат да. Эми сиздерди ушул жерге сатууга чакырабыз. Алгач ишкерликтер боюнча айтат, андан кийин студенттер бул жерде бүтүрүүчүлөр, студенттер бардыгы ошо сиздерге суроо берели, сиздерден сурайлы, оюңуздарды билели деп чогулуп отурат. Сиздерге жооп берүүдөн мурда биздин жерде каттоо жүрүп, протоколдорун кетип жатат. Ошого байланыштуу өзүңүздөрдүн оюңуздар болсо, алгач өзүңүздөрдү тааныштырып, анан оюңуздарды билдирсеңиздер, ушул диктофонго жазып, биз кийин кагаз түрүндө муну жазып чыгарабыз дагы. Анан Батмунун жетекчилигине тиешелүүлөргө жеткирип, ошол боюнча окуу планына сунушталган предметтерди киргизмекчибиз. Анда эмесе сиздерге төмөнкүдөй суроолор. Бүтүрүүчүлөрдүн даярдык деңгээли сиздерди канчалык канааттандырат? Жалпы эле Кыргызстанда, жалпы эле Баткен шаарында сиздердин ишканада жаңы бүтүргөн адистердин даярдык деңгээли, анан кайсыл фондер жетишпей, окуу программасына дагы кайсыл предметтерди коюшу керек, анан алардын практикалык даярдыгынын жетиштүүлүгү, ушулар боюнча ой бөлүшсөңүздөр, алгач ошол өзүңүздөр тааныштырып, анан кайсыл багыт боюнча, мисалы юриспруденция багытына келдиңиздерби, информатика мугалими болуп келдиңизби? Бизде жана көрсөткөндөй 10 багыттардан ар бир багыт боюнча өзүнчө сунуштарды жазып, ошо протоколдо турабыз. Саламатсыздарбы? Аты жөнүм Элчебек Нишан, Сенсай багыт билим берүү мекемеси мектебинен келдим. Ажойду рахмат. Сиздердин бир эле ишмердүүңүздөрдү Инстаграмдан көрүп турабыз. Элек мурда аны эми кошумча ушинтип чакырып, эрес окулуп, маалымат иретинде жакшы бир семинар эрес болуп өткөзүп. Биринчи, бүтүрүүчүлөрдүн даярдык деңгээли сиздердин канчалык канааттандырат дейт. Азыр бул жерде бүтүрүүчүлөр болсо, биринчи маселеден Кыргызстанда бүгүнкү күндө 89 вуз иштеп атат, жогорку окуу жайы. Бүтүрүүчүлөрдүн жалпы саны 27 миңден 38 миңге чейин. Булар очный окугандар. 89 вуздун арасынан мамлекеттик вуздар бар 57. Эми 27 миңге чейин адам бүтүп аткан болсо, 27 миң даяр кадр болсо, Кыргызстанда жумуш орну канча? Статистика боюнча 7800ден 11 миңге чейин жумуш орну бар жылына. Бул деген бир орунга 3 киши атсалышат деген. Бир орунга 3 конкурсант бар деген. Бир орунга 3 конкурсант болтурган болсо, биздин эмне артыкчылыгыбыз болуш керек? Алардан өтүп, алардан алда туруп чыгыш үчүн. Азыр Батмуда мисалы айтып атасыздар, бакалаврды 1462 киши бүтүп атат. Бул өтө чоң көрсөткүч. Бул Бишкектеги кебирки эмес, Кыргызстандагы кээ бир университеттердин арка калган негизги университетине алып атат. Эми биринчи талаптар бүтүрүүчүлөргө. Батмудан бизге мисалы вакансияга жарыялайбыз, жумуш ордубуз бар деп айтабыз дайымачы. Барган кишилердин биринчи проблемасы, мен билим берүү тармагында жүргөн үчүн мен билим берүүнү